сетевый маркетинг боюнча ар кандай тармактар өнүгүп кетти, бирок бардыгы эле арам макрух таhrimi бойдон калып атат. Улам жаңы жол менен чыгарып атышат. Мунун тарыхын дүйнөлүк аалымдар кеңешмесинин башчысынын китеби бар, Шейх Салис деп. Ошол кишинин китебинде келет, бул мунун түбүндө еврейлер турат. Улам бир ат менен чыгарып, бир жерден көчүп алдап отуруп, алдамчылыктын үстүндө да бул. Алдамчылыктын үстүндө курулган, ошол себептен мындан этият эле болгон жакшы. Экинчи нерсени айтайын, сетевый маркетингдин. Көбүнчө сетевый маркетингде аял заттарын илмек кылып, илип алып туруп, аял заттары көп иштейт. Байкайсыздарбы? Эркек тараш дейт. Ошол сетевый маркетинг аркасынан жүрүп, күйөөсүнө аялдык кызмат өтөй албай калган аялдар көп экендигин. Мен атайын ушул статистиканы карадым да. Бирде көлдө жүрөт, нарында, тараста жүрөт, бул кеңешме, бул жолугушуу болуп отуруп, күйөөсү диякта балдарын карап жүрөт да. Күйөөсүнө ысык чай демдеп бере албаган аял затынын кирешеси курусун. Аял затынын тапканында береке болбой калат ал учурда. Самир Шейхим.